Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу мусулман бир туугандар, 30 май Европа коомдук бирикмесинин кезектеги отчеттук ролигин тартуулайбыз. Жакында эле өзүңүздөр көрүп тургандай 6 холодильник келди. Ошону азыр муктаж үй бүлөлөргө жеткирип барып, анан сөзүбүздү да улап турабыз. Жалпыга маалым болгондой эле жакында бардык аймактарда 20 жылдык бүтүрүүчүлөрдүн жолугушуусу болуп өттү. Кыргызстан боюнча ар кайсы областтарында бүтүрүүчүлөр ар түрдүү кайрымдуулук иштерин жасашты. Бул жакшы көрүнүш. Ал эми биз белгилеп айта кете турган нерсе, Кара Көл шаарынын номер 1 Токтогул Сатылганов атындагы орто мектебинин 1998 жылы бүтүргөн 20 жылдык бүтүрүүчүлөрү 100 000 сомдон ашык каражатка кайрымдуулук иштерин жасашты. Ал каражатты 2 классташынын операциясына, мугалимине жана каза болгон классташынын үй бүлөсүнө акчалай жардам беришти. Мүрөк К коомдук бирикмесине 40 000 сом акча тапшырышты. Ал акчага фонд аз камсыз болгон үй бүлөлөргө эт, сүт, тамак-аш азыктарын сактоо үчүн 6 муздаткыч алды. Учурда бардык муздаткычтар жеткирилип берилди. Мүрөк К коомдук бирикмеси көмөк көрсөтүп жаткан бардык инсандарга чоң ыраазычылык билдирет. Сиздердин үй бүлөңүздөргө ынтымак, ырыскы, иштериңиздерге ийгилик каалайбыз. Жараткан бардык кылган амалдарыңыздарды кабыл кылсын, берген садакаларыңыздарды 10 эселеп көбөйтүп берсин. Амин.